Бүгүнкү күндө биз педагогторду даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу иштерин жүргүзүү зарылчылыгына туш болуп жатабыз. Андыктан биз бүгүнкү күндө педагогтордун эффективдүү даярдалышына жана өздөрүнүн натыйжалуу өздөрүнүн функцияларынын аткарылышына жана бүгүнкү замандын талабына шайкеш келген адистерди даярдоого биз милдеттүүбүз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жогорку окуу жайлар, мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, жогорку окуу жайлар ошо педагогторду даярдаган мугалимдерди жогорку деңгээлде даярдоого камсыз кылуу керек. Жана бул башынан аякка чейин, баштан баштап, окугандан баштап, ошо эмгек рыногуна чыкканга чейинки сапатты ошо жогорку окуу жайлар камсыз кылышы керек. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде жеке менчик окуу жайлар жана мамлекеттик окуу жайлар даярдайт мугалимдерди. Анын ичинен 12 жогорку окуу жай мамлекеттик жогорку жай, ал эми 11 жогорку жай бул жеке менчик жогорку окуу жай даярдайт. Бүгүнкү күндө 49 миңден ашык педагогикалык адистиктерге даярдалат. Анын ичинен бүгүнкү күндө 25-жылга 2109 студент, ошо бүтүрүүчү, буюрса ошо 2025-жылга карата бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Ал эми 10 миңден ашык бүтүрүүчүбүз ошо контракт негизинде бүтүрүп жатышат. Ал эми бүгүнкү күндө ошол 12 жылдык билим берүү системасына өтүүнүн алкагында Билим берүү министрлиги ошол жол картасын, педагогторду даярдоонун реформалоо жана модернизациялоо боюнча жол картасын иштеп чыкты. Бул жол картада ошол эле мамлекеттик билим берүү стандарттарын карап чыгуу жана отраслевой рамка квалификации деп коебуз, тармактык квалификациянын алкагын карап чыгуу, ошондой эле ошол мугалимдерди даярдоодогу сапатты кандай камсыз кылыш керек деген ушундай бир максаттар коюлду. Бул жол картада абдан көп максаттар бар. Ошондуктан биз ошол максаттарыбызга жетсек, ошо сапаттуу мугалимдерди даярдоого биз белсендик.